Assalamu alaikum кыргыз элим. Москвадагы мекендештер. Ушул видеону көрүп аткан болсоңуздар баардык группаларга таратып коюңуздар. Себеби көп өзүбүздүн мекендештерге пайдалуу видео болот деген ойдомун. Түрмө боюнча, Россиядагы түрмөлөр боюнча сиздер менен бир маек кылып, ушул баштан өткөн окуяларды айтып берейин дедим. Может, көптөргө сабак болуп калар. Азыркы учурда уруштамын. Эмне үчүн урушта жүргөнүмдү кичине кыскача кылып силерге айтып берейин туугандар. Мен өзү 2011-жылдан бери ушул Россияда чоңоюп, российский гражданство алып, ушул жерде мындайча айтканда ырыскымды ушул жерден алып, Алла Таала ушул жерден ырыскымды насип кылган экен Россия территориясында. Ушул жерде жеп ичип, тамактанып чоңоюп келатам, Кудай кааласа. Азыркы учурда 24 жаштамын. Урушта мына экинчи ай кетип атат, Кудай кааласа. Баары жакшы. Урматтуу кыргыз элим, 1 жылдан бери мен видео тартпаган себеби, мен Москвада Матросский тишина деген СИЗОдо отуруп чыктым. 1 жыл отуруп чыгып, анан урушка келдим. Ушул түрмөлөр боюнча эми азыр ушул видеону көрүп атсаңыздар, көп кыргыздар, өзүбүздүн туугандардын бир таанышы ушул түрмөдө отурса керек. Себеби мен түрмөгө киргенде өтө көп кыргыздарды көрдүм, урматтуу кыргыз элим. Эми ар бири менен сүйлөшсөң, түрмөдө убакыт көп. Ар бири менен сүйлөшүп, эмне болду, эмне причина менен түрмөгө кирип келдиң дегенибизде деп сураганымда интерес кармап. Көбү курьер, урматтуу кыргыз элим. Көбү курьер ушул наркотик менен түшкөн. 228 деп аталат ол статьясы. 228 4 боло турган болсо, көбүнүкү 4-чү часть туугандар. Бул распространение, хранение особо крупном размере. 10 жылдан 20 жылга чейин срок берет кыргыз элим. Кээ бирлер айтат, мен курьер болуп ушул доставкада иштеп, доставканы алып келсем ушинтип камалып кеттим дейт. Ар ким ар кандай версиясын айтат туугандар. Ал жерге киргенден кийин чыгыш кыйын. Түрмөгө киргенден кийин уже адвокаттар миң күчтүү болбосун, эгер следовательдерде доказательство боло турган болсо, уже бул 99% срок алат, даже 100%. Алла Таала ушундай сыноолорду башыма жазган экен. Түрмөканага кирип, көбүнү көрүп, түрмөнүн жашоосун көрүп, түрмөдө отурган сүрөттөрдү дагы көрсөтүп коем. Экранга жабыштырып коем, көрөсүздөр. 1 жылдан бери видео тартпай, урматтуу кыргыз элим. Азыр кичине камераны караганда өзүңүздөр билесиздер, мындай шок болот адам. Эми ал жерде бүт жаштар, основном жаштар, 18, 19, 20, 21, 22 жаштагы жаш балдар. Аларга өздөрү айтышат, мен бул жерден Кудай кааласа, башым аман болсо, Аллахым өмүрүмдү узун кылса, ушул отуруп дагы чыгып кетем дейт. Бирок урматтуу кыргыз элим, бир туугандары жалко. Бир туугандары, ата-энеси, тууган уруктары кыйналып, переживать этип, ойлоп, ушул баласыбы, укасыбы, эжесиби, сиңдисиби, ошолор ойлоп, баардыгы ойлонуп кыжаалат болушат. Ал жерде деле акчаң болсо жакшы жашайсың СИЗОдо, акчаң жок болсо условия мындай эле. 4 стенанын ичинен чыкпайсың. Основном понятка менен жашашат. Түрмөкананын деле жашообу оңой эмес кыргыз элим. Телефон бар жерлерде бар. Эгер мен телефон үчүн эле бир 250 000 бергем, адашпасам. Кудайга шүгүр, Алла Таала түрмөдө дагы сынооду жеңил кылып, жеңил өттүм. Өзүңүздөр билесиздер, мен бирөөнүн жолун кесип өтсөң, ушинтип урматтуу кыргыз элим, ар кандай бул жашоодо справедливость жок дегенде ар кандай постава кылып коюшу деле мүмкүн. Бир гана Алла Таала билет ким виноват эмес экенин. Ошон үчүн акчанын аркасынан жүгүрө бербеңиздер кыргыз элим. Акча жакшылык алып келбейт. Ошол акча көп табам, көбүрөөк иштейм деп 10 жылдан 20 жылга чейин өзүбүздүн кыргыз балдар камалып кетип атат. Жанында бир өзүм теңи бир кыргыз бала отурат эле, аныкы 228 5-чи часть, өзү 19 жашта, атын айтпай эле коеюн, 17 жыл срок алып кетти. То есть 15 жылдан 25 жылга чейин кесиле турган болсо, 15 жыл срок алып кетти. Эми мындайча айтканда өмүрүнүн жарымы түрмөдө өтүп кетет. Кимдин
тааныштары, билиштери эгер түрмөгө түшүп калган болсо, урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда экстрадиция кылып атышат. Ошол Москвада жакшы экстрадиция кылган эжелерибиз бар экен. Ошолордун номерин таап, ошолорго кайрылып Кыргызстанга которуп алсаңыздар. Кыргызстанда менин билишим боюнча башыдан сот болот. Көбүдө доказательствосы жок. Со слов терпил эле пострадавшийнин сөзү менен эле камап коюшат да. Ошол жакта может несправедливость болуп, өзүбүздө жеңилирээк болот деген ойдомун. Ошону группаларга таратуу, урматтуу кыргыз элим. Өлкөлөрүңүзбү, балдарыңыздарбы ким иштеп жүргөн болсо Москвада этият болушсун, сак болушсун. Доставкада иштесе деле, таксиде иштесе деле, ар бир посылкабы, пассажирби аркасын көрүп, видео регистратор коюп алсын. Обязательно 3000-4000 деп бул өмүргө балта чабылышы мүмкүн да. Видео регистратор арзан эле турат. Эми көптөн бери мен көп нерседен кабарым жок. Интернетке деле аз кирем, урматтуу кыргыз элим. Азыркы учурда ушинтип урушта Кудай кааласа паспортум орус болгон үчүн ушул жерде чоңоюп, ушул жерде ырыскымды тапкан үчүн Алладан бир келген сыноо деп ниетим түз. Кудай кааласа. Кудай кааласа баары жакшы болот. Эгер уруш боюнча видеолор кызыктуу боло турган болсо, мен силерге уруштан деле видеолор киргизип турам. Азыркы учурда ушундай. Эми основном азыр дрондо учуп атам мен, урматтуу кыргыз элим. Дрондо атпаган автоматым калбады. РПГдан, пулеметтон, ПТУРдан, противотанковый управляемый ракетадан атып, баардыгынан атып көрдүм. Негизи урушта баары жакшы, Кудайга шүгүр. Бизди негизи элита деп коюшат. Биз именно мен 1,5 ай алдын учебкадан өткөн жер бул. Көп жылдан бери урушуп келип, Вагнер деген уккан болсоңуздар керек. Вагнердеги опытный урушчулар бизди тренировка кылдырды. Биринчи келгенде күнүгө 2000-3000 приседания кылабыз. Приседания основном путты качка кылыш керек. Анан ушул дальше колду, пут, кол шустрый болуш керек. Анан казганды жакшы билиш керек. Атканды деле точно атыш керек. Өзүбүзгө сак болушубуз керек. Урушта эми кийип жүргөн бронежилетим аяк биягы менен 10-15 килограмм, аптечка постоянно өзүм менен. Аптечкада дагы баардыгы бар. Бул мен өзүм автоматым болот, көрүп турсаңыздар керек. Өзүмө ыңгайлуу кылып жасап алганмын. Ошол урушта жүрөм азыр. Группаларга таратып коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Урушта деле өзүбүздүн ушул российский паспорту бар кыргыз балдар жүрүшөт, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Эгер уруш боюнча видеолор эле кызыктуу боло турган болсо силерге, Кудай кааласа тартып турам деген ойдомун. Очкини тагып алган себеби чаң көп туугандар. Бир жыл алдын мен көргөн болсоңуздар, азыр көрсөңүздөр күнгө күйүп калганмын. Күнгө күйүп Баткенде жүргөндөй эле жүрөм, өзүм жеримде жүргөндөй эле. Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Кудай кааласа баары жакшы болот. Эгер мени көрүп жүргөн болсоңуздар, алдын колдоп коюңуздар, WhatsApp'тарга таратып коюңуздар. Түрмөгө деле мен өзүмдүн күнөөм менен кирген жокмун, эми бир гана Алла билет. Адам сынаса болбойт. Бир гана Алла баарын жакшы билет. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, туугандар. Үй бүлөңүздөргө тынчылык. Аллахым насип кылсын баардыгыбызга. Аллага аманат, урматтуу кыргыз элим. Кийинки видеого чейин Кудай кааласа көрүшкөнчө. Всё, братан, выключай.